Бир досум кетсе, Садыр Жапаров Ташиев экөөнүн ортосунда ажырым болду деген кептерге жооп берди. Бир досум кетсе, артымда 7 миллиондон ашуун досум бар. Садыр Жапаров. Президент Садыр Жапаров Камчыбек Ташиев менен ортосунда ажырым пайда болду. Эми эмне болот деп жаткандарга кабар агенттигине комментарий берди. Журналист коомдук ишмер Мурат Жетимишбаев эки достун мамилесине санарыкап жатканы боюнча суроо узаткан. Эч нерсе болбойт, бул маселени трагедия кылыштын кереги жок. Мурдагыдан дагы жакшы болот. Жашоо токтоп калбайт. Бир досум кетсе, артымда 7 миллиондон ашуун досум бар. Мага баарынан жалпы элибиз жана куттуу мамлекетибиз кымбат. Кимде ким элдин тынчтыгын бузса, айоосу жазасын алат. Ага акылыбыз да күчүбүз да жетет. Экономикабыздын өсүү темпи жогорулап кете берет. Ички жана тышкы саясат өз нугу менен улана берет, деген Жапаров. Тирүү туруп эстелигин коюп коргонун тосуп алган. Бишкек мэриясынын аза кызматын көрсөтүү агенттигинин ишин текшерүү үчүн атайын комиссия түзүлгөн. Алар шаардагы көрүстөндөрдүн бирин текшерип барганда 68 жаштагы аял өзүнүн эстелигин сүртүп, тегерек четин тазалап жүргөнүн айтып беришкен. Видеодон жайды алдын ала ээлеп коюу кайсы бир мезгилде $20 000 болгонун айтып жатканын угууга болот. Бишкекте милиция кызматкерлери 1 миллион сом табылган барсетканы ээсине кайтарып беришти. Окуя Бишкек шаарынын Дейдин районунда болгон. Патрулдук кызмат өтүп жаткан 2 милиция кызматкерлери Москва жана Фучик көчөлөрүнүн кесилишинен барсетка таба алышкан. Анын ичинде документтер жана 1 миллион сом акча болгон. Кызматкерлер табылган буюмду бөлүмгө алып барып, барсетканын ээси менен байланышкан. Эркек киши келип, ичиндегилер толук сакталганына жеке өзү ынанган соң ыраазычылык билдирип, мүлкүн алып кеткен. Кийин белгилүү болгондой, ал барсетканын жоголгонун да байкабай калган. Бул ак ниет иши үчүн милиция кызматкерлерине жетекчилик тарабынан ыраазычылык каттары тапшырылды. Бишкек шаарында аял алдамчыларга 22 миллион сомдон ашык акча которуп берген. Кылмышка шектүүлөр өздөрүн Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кызматкерлери катары тааныштырган. Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгы билдиргендей, алар аялды банкомат аркылуу акчаны белгисиз банк картасына которууга мажбурлашкан. 20 жана 24 жаштагы эки шектүү кармалды. Алдамчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болгон. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026-жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10 000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса, эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Банк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Хотя она, возможно, все еще есть бедная, да? Ждет. Азыркы жанакы биз көрбөдүкпү? Буяк айтып атат, кечээ жакында эле келип кетти деп. Өзү тирүү экен дейт. Тетиги Өзү тирүү экен дейт. Буякта өзүнүн эстелигин жууп тазалап кетип атат. өзүнүн сүрөтүн да кое алган. Вот оказывается, недавно выходила, она сама, да, она жива. Это вот, грубо говоря, мен билгендей, бир месяцта $20 000. $20 000. $20 000 роль. $20 000 чейин демек чыкчу да. Да, могу $20 000 турат болуш керек. Больше.